Assalamu alaikum, Qadamjay Media YouTube kanalının kattalıçıları. Mınакей, Allah Taalaga şükür, bugün jaratkan Allah bizge buyuruптур. Kızılkaya şahrında, Kızılkaya bazarına keldik. Hurmatly көрүүчүлөр, буга чейин көпчүлүк суранган. Biz hareket kılabыз, күнүмдүк турмушка керектелүүчү буюмдарды, бааларын тартып бергенге. Мынакей ушул жерде Жеңиш агабыздын дүкөнүнө келдик. Мынакей, Жеңиш агабыз ушул жерге жакында эле ушундай сантехника тетиктер, буюмдар сатылуучу дүкөн ачыптыр. Telefon номерлер боюнча сиздер ушул номерлерге кайрылып, ушул товарлар барбы, кайсыл күнү келет, качан келет деп ошого карап иш кылсаңыздар жакшы болот. Эгер алыс Кадамжай шаарларынан келе тургандар болсо, сиздер келгениңиздерде, чтобы сиздер издеген товар кээде бар болуп калат, кээде түгөнүп калат. Ошондой болбош үчүн сиздер мынакей дагы бир жол жакындан көргөзөм, ушул номерлерге чаласыздар. Дайым иштейт ушул номер. Эми бисмиллахиррахманиррахим деп мындай суу идиштерге көпчүлүк кызыккан, урматтуу көрүүчүлөр, ушул суу идиштер жөнүндө азыр айтып кетебиз. Так, баштадык анда. Көк идиш. Көк идиш бул 3 кабаттык дене, Өзбекстандан чыгат, 3 кабаттык. 1 кабат эмес, 2 кабат эмес, 3 кабаттык. Калың, жакшы. Солнцепрочный, сууга питьевойго чыгарылган, булар 9,5 миңден болду. Баасы 9,5 миңден экен. Канча тонна бул? 1 тонна. 1000 литр 1 тонна экен. Жакшы. Анан кийин темиричи бул. Темири бул 970 литр, буларды 9300дөн кол берип атабыз. Оцинковка заңдабайт экен, 9300 сомдон экен баасы. 970 литр экен. Андан кийин кичинекейчи. 630 литр, буларды 6,5 миңден кол берип атабыз. 630 литр экен, 6,5 миң сомдон келет экен. Эми биз бул жагын өтөбүз. Бул банянын немесиби? Жок, бул дагы эле питьевойдук. Питьевойдук. Багы келе душтарга да койсо болот да. Душтарга да. Эң жакшы. 500 литрлик экен, урматтуу көрүүчүлөр. Баасы 5,5 миң сом экен. Бул кичинекейчи көк, канча литр? 315 литр. Булар 350 литр, буларды 4800 кол берип атабыз, наргысы 500 литр. Аны 5200 кол берип атабыз. Эң жакшы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы алдыга карай жүрөбүз. Мына бул жагында печкалар экен, мына паровой печкалардын, паровой курганга атайын арналып, жасалып чыгарылган печкалар. Булар эми канчадан баасы ушул биринчиде турган? Ушул Печкалардын 120 квадраттыктарыны 13 миңден кол берип атабыз. 150 квадраттыктарды 15 миң, 200 квадраттыктарды 17 миң кол. Ушунар четтеги 200 квадраттыктар экен да. Канча дейсиз ошону? 17 миң. Кыскасы 13 миң дедиңизби? 13 миңден башталып 17 миңге чейин деген. Кыскасы 20 миң сом салып келе бериш керек экен да, чөнтөк, Эң жакшы, мынакей бул жагында жакшы, атайын сеналарды өзү жазып коюптур, ушуну жакшы кылышыптыр. Мына душка керектелүүчү сантехника боюнча көпчүлүк суранган негиздер. Буга чейин биз камионду тартканбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүмдүн жеке тиричилигимдеги иштериме байланыштуу Кызылкаяга келе албай жүрдүм. Буюрса мына келдик. Бул сена 1000 деп тура ошондо? 1000 сомдон намаз. Ушу тегиз катар бардыгы 1000 сомдон экен. Ошондо мына өзү эле да бул жөнүнө катырылган да. Жөнүнө катырылган. Жалгыз өзү 1000 сомдон экен. Эгер кымбатын алып койсоңуздар көпкө чыдайт. А бул крандарчы? Булар 850 сомдон башталып, нарчеттен 2300 сомго чейин. 850 сомдон 2300 сом. Душтарчы? 2000ден баштап 3,5 миңге чейин. 2000 сомдон баштап 3,5 миң сомго чейин экен. Бул жагында мынакей сантехника керектелүүчү, суу түтүкчөлөрдү улап кураштыруучу бүт буюмдар бар экен. Биз бул жака эмес, эми крупныйраак бул жактарга кайрылабыз. Унитаздар, раковин. Раковиналар 1500дөн баштап 2,5 миңге чейин. Российскилерде 2000ден кол берип атабыз. 1500дөн баштап 2,5 миңге чейин экен. Булар чека? Булар тумбучкалар асты үстү айнеги менен кошулуп 5,5 миң кол берип атабыз. Размериге карап чоңоюп кете берет. Бул 60тык. Экөө кошулат, ушул 5,5 миң сом экен. Кийинкисичи чоңураак экен болот. Бунусу чоңусу, бунусунун 7,5 миң. Мынакей. Тумбучка, зеркало бар экен. Эшиктери мындай необычный. Бул жак. Эшиктери дагы өзүнчө башкача дизайнда түшкөн. Мынакей жабылганда гүлдөнүп жабылат экен. Эң жакшы. Эшигин мындай кылып кое берсең өзү жабылат. Ушуну канча дедиңиз? 7,5 миң берип атабыз. 7,5 миң сом экен. Эми мынакей Арестондор катарына келдик. Как раз урматтуу көрүүчүлөр, Арестондордо көпчүлүк суранган. Мынакей буюрса сиздерге Арестондор көргөзөбүз. Николайын бул Өзбекстандыкы, сбор Өзбекстанда болот, турецкий мемеси менен буларды 5800 кол берип атабыз 80 литрлигин. Ушул 80 литр азыр, 50 литрлиги бар, алар 5300 болот. Российскилер болсо, алар российскилер 6000 болот 80 литрлиги. 50 литрлиги 5,5 миң,
Ama uzunları уже bular kımbatırak болады. Sürülері. Bular 5800, manavысы 6800. Ең жақсы. 100 litrligi бар ма ушулардын? Булар 6,5 миң. Ең жақсы. Эми үйгө мындай өзү жуунганга кайсын сунуштайсыз? Мисалы 50 литрлик деле жакшы болсо керек. Эми семьяга карап. Мен кичине кайсы семья болсо 50 litrlik жетет ооба. Анан эсли 5-6 адам боло турган болсо 80 litrlik, 100 litrlik экөөнүн разницасы болгону 500 да. 500 сомго чоңураак коюп койгону выгодно болот. Ого эм жакшы. Ана кухняга киргизип койсо, кухняда эм постоянно суу болот. Кете сууду мындай бат эмес, өтө секин ысытканы бул неден болуп калышмы? Электричество жактанбы? Жакшы. Электричестводон болот ооба. Жакшы уланбаганданбы? Жок, жакшы уланбагандан эмес, ток азайган. Ток азайганда өзүнүн күчүн бере ала калат, 220 вольтты. Ошондуктан жакшы ыстала калат. Мен ушул 50 литрликти российскийди койгондом да, үйдөчү. Ошону улайбыз, демек, бирок ток аз экени билинет бизге дагычы. Демек, ошодон экен мындай жуунуп атып, уже тезге муздап калат да суу. Анан күтүш керек болот. Ошол анан бир адам кирип чыккандан кийин экинчи адам уже ысытып кое калат да мына алчы. Бул ысык суу чыкканда бул муздак суу коюлат да буга. Аны ысытып беришке ток аздыгынан жетишпей калат. Демек күтүш керек тең. Ошондой болуп калат. Түшүнүктүү. Мынакей бул жагында дагы унитаздар, раковиналар кечиресиздер, тумбочкалары менен раковиналар экен. Ушулда башкача экен ол. Бул башкачасы. Бул 7 миң пул берип атат. Үстү бул крашенный болот. Меме парга дагы, душойго дагы меме жакшы. Туруштук берет тең. Туруштук берет, ишибейт да. Анан эшигин мен саңар эшиги өз тартып жабылат. А бул күзгүлөрчү, бул күзгүлөр дагы ушу ванналардыкы да бүт бар. Бул чоң размери, буларды 1,5 миңден берип атабыз. А кичинелери бар. Мына бул ушундай эле, бирок мына кичинеси. Булары 1200 Эң жакшы, эң жакшы. Демек эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз бул катарда канчадан дедиңиз? Бул катардагы маашылар 1600дан болот. Маашылар. Өзбекстандыкы. Мына Россияныкы бул 2000. Демек Россия 2000 сом. Россияныкы кымбатыраак болот. 400 сом. Мына бул кымбат экен да. Меники Турцияныкы. Бул чоң астыдагы богатый көрүнөт. Башкача. Бул 2300дан пул берип алдым. 300 сом кымбат экен ал. Эми биз мына унитаздарга келдик. Унитаздарды баларын айтып кетебиз. Унитаздарды мына кантери бул чоңудан эмеси дагы литри дагы көп. Ичи дагы чоң. Булар 3700дан болот. Мына супер бул дагы российский. Буну 3500 пул берип атабыз. 3500. Өзбекстандыкылар бар, алар арзаныраак. Эң кичинекей экен бул. Бул детский. Детскилерди 3200 пул берип атабыз. Детскилер 3200 сомдон экен. Мына ушулары бүт кошулуп берет да. Ошол акчаны же булар өзүнө отдельно алабы? Бул уже мына чач экен. Чачкандык экен, кечиресиз. Канча ушул чачылган ушул комплект ушунусу менен ошо биригип сатылса керек? Бул манабысы менен мана биринчидеги кошулган болсо, булар 2300 болуп калат. Экөө кошулуп. Анан нар жака кете берет кымбаттар. 200 сом, 200 сомдон кошулуп кете берет. Анан эң чекедеги 3D дейт. Нар чекеде. Ошол уже 1600 болуп калат. Эң жакшы. Эми ушул жерде урматтуу көрүүчүлөр, биз эми аяктайбыз. Видеонун аягында ушул насоста сурап кетебиз. Насос канча? Насостун 4 түрү бар, азыр экөө эле калды. Бул Герой алюминий однотка, буну 2700дөн кылып берип атабыз. Герой туку. Мына Герой 370 деген, муну 3600 кылып берип атабыз. Ошондо мына күчтүүрөөк болуп калабы? Бул алюминий однотка да. Алюминий однотка арзаныраак келет. Мына медовый кымбатыраак болот. Экөөнүн мемеси бирдей эле. Ток күчү кандай болуп калат ошондо? Күчү бирдей эле. 0 киловатты 0,37 экөөнүн тең, ток аз жейт. Күчү литриге минутасыга 30 канча литр берет экен? Мынау 12 литр берет экен, мынау 13-15 литр берет. Минутасыга. Демек экөө тең эле жакшы тең? Экөө тең жакшы. Бирок бирөө алюминий однотка, бирөө металл однотка. Ана шингелер дагы бар, алар. Жакшы, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен тартам десем, ушунчалык жакшы тосуп алып, жакшы клиент тейлеп, жакшы неме экен. Мындай жөнөкөй келген кардарды бардыгы жөнөкөй жакшы мамиле кылган. Ушул магазинге келиңиздер, ушул агабызга. Мына эмелер канча ошондо бар? Булар 1000 сомдон баштап 2,5 миңге чейин бар. 1000 сомдон баштап 2,5 миң сомго чейин экен.
Жакшы, сиздерди дагы ишиңиздерге Аллах берекесин берсин, а? Рахмат. Магазин эмели ачылыптыр. Буюрса бул магазин өнүп өсүп көгөрө берсин. Эми биз ушунун эле жанында, урматтуу көрүүчүлөр, дагы пайдалуу мындай кафелдер жөнүндө чыгарылышыбыз болот. Аны дагы сөзсүз көрүңүздөр. Бөлүп чыгарганыбыздын себеби көпчүлүк адамдар аягына чейин көрбөй калат экен. Биз аналитик YouTube'да текшергенде аз эле адам аягына чейин, көпчүлүк 3 мүнөткече көрөт. Ошондуктан максимально уже 10 мүнөттүк кылып эле видеону киргизип жатабыз. Сиздер анчын капа болбой, кийинки чыгарылыштан көрө аласыздар. Бирок биз тапкан видеонун баардыгы чыгат.